Doğrубуздун Дүйшөнү агайыбыз Баткен областынын Лейлек районундагы номер 3 эксперименталдык мектеп гимназиясынын директору, улуу педагог, бир нече китептердин жана энелер мектебинин автору, Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген эл мугалими Гапыр Мадаминов агайыбыздын азыркы учурдагы китептери, методикалары адамга өтө чоң таасирин тийгизип жатат десек жаңылышпайбыз. Анткени агайыбыздын ар бир сөзүндө мазмундуу, терең ой камтылган. Саламатсыздарбы, урматтуу, ардактуу кесиптештерим? Жаш мугалимдер мектебинен бүгүн кайтарым байланышка Ак Тирек орто мектебинин кыргыз тили жана кыргыз адабияты мугалими Талайбек кызы Тунугай Устаттык өнөрү китеби боюнча эмне үчүн окуучулардын кызыгуусу төмөндөйт деген тема боюнча кайтарым байланыш жасамакчы. Окуучулар мектепке 1-класска келгенде жаңы окуу жылы башталганда жакшы, таасирдүү өтүлгөн сабактан кийин алардын кызыгуусу жогорулап, көздөрүнөн сүйүнүч, изденүү, ынтызарлык көрүнүп калат. Бул өзү билим тарбия берүүдө эң зор бөлгү. Бирок өкүнүчтүүсү ошол чыныгы кызыгуу дилгирленүү тез эле басаңдап жоголгонсуп калат. Маселен, 1-2 жума же 1 ай. Кайрадан алардын көзүндө кайдыгерлик, кызыкпастык жана башка терс мамиле сезилет. Бул абалдын келип чыгышына себептери төмөнгүлөр. Сабакта ар дайым бирдей кызыктуу өтүлбөйт. Мугалим окуучуларда кызыгууну өчүрүп койбоо жөнүндө ойлонбойт. Сабак максаттуу багытталган, динамикалуу болбой калат. Сырдуу жаңылык ачылып, билимге билим кошулуп турбайт. Ар бир сабакта улам бир жаңылык ачылып, окуучунун жеке кызыкчылыгы, келечеги менен байланыштырып, балдарды өзүнө тартып турбайт. Окуучулардын кызыгуусу козголуп турбайт. Турмушка, практикада пайдаланып көрө албайт. Түпкүлүктүү, алыс максаттуу кызыктыруу болбойт. Көбүнчө окуучулардын кызыгуусу, максаты, аракети 5 деген баа менен эле чектелип калат. Чар тараптуу, терең, алыс максаттуу кызыгуу калыптанбаган. Окуучулар билим алууда кыйынчылыктарды жеңип өтүүгө үйрөнбөгөн. Эгерде алдына кыйынчылык чыкса, бир аз кыйналса эле кызыгуусу өчүп башкага өтүп кетет. Тескерисинче, өтө эле үстүрттөн жөнөкөй өтүлгөн сабактарда окуучунун кызыгуусун жоготот. Алдына чыккан кыйынчылыкты жеңип өтүүнүн жолун, методун билбестик да кызыгуунун жоголуп калуусуна себепчи. Мугалим дайым көңүл бөлүп, окуучунун кызыгуусун культивация кылып өстүрүп турбайт. Чөйрө билимди керектеп, билимдүүнү барктап кызыктырып турбайт. Артыкча көп тапшырма берилип, окуучу тажап кетет. Сабактардын методу, жолу ыгы алмаштырылып турулбайт. Окуучу рационалдуу иштей албайт. Окуучуда билимге асыл максаттуу, ички керектөө ойготулбайт. Түшүнүксүз сөз, термин, абзац, эреже, закон, бөлүм жана башка түшүндүрүлүп ачып берилбейт. Окуучу мурдагы билим көндүм ыкмалардын билим алууда, проблеманы чечүүдө, кыйынчылыкты жеңүүдө пайдаланууну билбейт. Класстагы жагымсыз моралдык, психологиялык климат кызыгууну жоготот. Класстан тышкаркы иштер системасы окуучунун кызыгуусун колдоп өстүрүп турбайт. Практикалык лабораториялык иштер, тажрыйбалар, эксперимент жана системалуу, сапаттуу өткөрүлбөйт. Үй-бүлөдө окуучунун кызыгуусун колдоп, кубаттап турулбайт. Максатка умтулуу, туруктуулук, чыдамкайлык, изденүү жана башка зарыл сапаттар калыптанбаган. Билим баалуулугун түшүнүп, ал окуучунун ишенимине айланган эмес. Окуучуга терс таасирлер күчтүүлүккө жана алардын алды мугалим, ата-эне тарабынан алынбайт. Билимин системалуу өстүрүп, тереңдетип, кыргөзөрүн кеңейтип, өзүн өзү тарбиялоого ички керектөө тарбияланбаган. Мына ушул катачылыктарды биз качан гана оңдогондо, сабактарыбыз методдуу жана окуучуга жугумдуу боло алат деп ойлойм. Көңүл бурганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта калыңыздар.